Ассаламу алейкум, урматтуу достор, агайыны, эже карындаш, бир туугандар. Силер Аким Кежи YouTube каналындасыңар. Силер менен баягы эле мен Гүлжигитмин. Бүгүн болсо 18 август 2022 жыл. Саатыбыз Кыргызстандын убактысы боюнча экранга чыгарып коем, монча болду. Ошол, туугандар, өзүңөр билгендей эле мен жакын арада Москва шаарынан Бишкек Беловодский айылына автоунаамен келген болчумун. Ошол, ал эми азыр келип алгандан кийин бул жака билбейм, алдыкта көбүрөөк 1,5 жыл жүрүп үйрөнүп калдымбы же эмне болду билбейм. Бул жака келип, келгениме бир аз өкүнгө түсүп турам. Кайра кетким келипчи. Но кантсе дагы үйдөгү реальность вообще башкача. Келип алдык, көрүнүш керек, адаптация. Тарс реальности, как она есть, принимать этиш керек дагы, моюнга алып туруп эле алдыга умтула бериш керек, Ошол, азыр эми видео хозяйственный жумуштар өтө көп экен. Ошого байланыштуу хозяйственный жумуштарды аткарыш үчүн мен өтө жалкоо болуп кеттирмин. Ал жактан келгенден кийин хозяйственный жумуштарды айтсам, жакпай дароо эле кайра качып кетким келипчи. Вот. Не кылам. 5 минут ойлонуп жатып, анан кийин ушул нерсе ойго келди. Ар бир кылган жумуштарымды, же болбосо бүт полноценный бүтүргөн жумуштарымды балким тартып, ушундай видеого түшүрүп, анан кийин аягында жыйынтыктар менен силер менен бөлүшүп турсам, ошондо мен үйдөгү хозяйственный жумуштарды кылган болот экенмин. Андай кылбасам мен кылбайт экенмин, жалкоо болуп калат экенмин. Ошон үчүн бул видеоролик ушундай роликтердин бири болот. Сүйлөйүн десем сөз аябай көп, ошондуктан көп деле быдылдай бербейин. Анда эмесе биз роликти баштайлы. Каналга катталайык болсоңор катталып койгула. Роликти аягына чейин көрүп, жаккан болсо бир лайк, бир комментарий. Жакпаган болсо дизлайк. Билбейм, бул видео кимге пайдасы тиет, тийбейт, но бул балким кимдир бирөө ушул видеороликтен дагы өзүнө бир сабак алат, балким сабак албайт. Ошол, кеттик, анда эмесе баштайлы. Дегенде эле мынакей өзүмдүн көчөм менен тааныштыра кетейин. Бул Чүй облусу, Москва району, Беловодск айылы, железнодорожная деген көчө, темир жол көчөсү. Мынакей ушундай асфальтталган, 2 жыл мурун асфальтталган болчу. Мынакей Кудайга шүгүр жакшы сакталып турат. Ал эми могул үй менин үйүм. Мынакей могул үй. Бул болсо биздин семейный машина. Honda Civic 2001 жылкыбы. Бул болсо байкемдин баласы балдыйт этип атат. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн үйдү азыр бир сыйра тегеренип, огород, башка жактарын бүт до кандай болгон көрсөтүп кетейин. Андан кийин аягында процесстен кийин аягында жыйынтык кандай болгон да ошо самый эле бир көрсөтөм. Ушул жерден бир туугандар рекламная пауза кылалык дагы, силерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңарды моментально каалаган учурда каалаган сумманы эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасап беришет. Путевой лист, страховка, договор аренды жана башка документтерди туугандар кисатка дагы жардам беришет. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге айырмасы жок. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңер болот. Доставка, грузовой, пеший курьер, эконом, комфорт, бизнес айырмасы жок. Бүт улап беришет. Туугандар, Атаман таксопаркы бир айдын ичинде бир розыгрыш уюштуруп турат. Ал розыгрыштын башкы байгеси 30 000 рубль. Туугандар, жаман эмес, 30 000 рубль туралы. Андыктан туугандар, оюнга тиешелүү же болбосо дагы Атаман таксопаркына тиешелүү суроолоруңар пайда болгон болсо, төмөндөгү номерлерге байланышка чыгып, Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, аман эсен иштеп жүрөлү. Тапканыңардын берекесин берсин. Жалпы Россия жергесиндеги биздин мекендештер. Ассаламу алейкум. Сол жакта металл. Буларды дагы огородтогуларды алып келип үстүнө кошуп, жыйнап туруп бүт мелочь металлды, черный металлды полный сатыш керек. Мынакей металлдын түрү бар. Сетка, калыптар, газ плита, там тачкалардын иштебегендери, вороталар. Бул жерде септик аягына чейин бүтө элек. Мынакей септик, эски септик бар болчу. Ичиндеги насос, там трубаларын которгондон кийин жаңыдан квадратный болуп куюп коюптур байкем, но септиктин немесин көрү элек, крышкасы. Ошол бул запасной выход. Негизи бул жактан уйлар чыгыш керек болчу да. Могу проход ушундай малдарга проход болуш керек болчу. Ошол.
Мынакей бұл септиктен ашқан мусор болуш керек. Ооба, септиктен ашқан мусор, паутина, абайлап өтөбүз. Мынакей бұл жақ тоже бардак, могу шифрлардын бардыгы ашып калган. Могу арт жакта слив жок дейдичи. Слив жок болгон үчүн бактан түшкөн кар, суу бүт бардыгы ошол шифрларга түшүп, андан кийин бул жакка эрип жок болуп кетет. Ошол. Аз бул жак тикенектер өсүп кетиптир, анча темирлер, перилар бар. Кимдир көрүп айтышы мүмкүн, аябай бардак экен үйүң депчи. Ооба. Мен 1,5 жылдан бери Россияда жүрдүм. Мынакей дагы бир иштебеген тачка, мусор, темирлер. Бұл жерде дағы қанша иштебеген велосипед, қарағыла жапшақшына қайры, салют велосипед. Тоже иштебеген темир, очок, люстра, мен басып келген жер. Старье. Так, осылардың бүт бардығы еме расталады, тегізделеді, уборка болады. Көрсемен сілерге бардығыны, как на есть көрсетеді. Айылский жашу азым ол жерде нан жабылады. Бұл жақтан түп-түз бара тұрған болсақ, теректер егілген, алма егілген, бұл қошнауыз менен заборчыги, сетка деле кыйшайып кулайын деп турат. Бұл ак үй, дароо могул жака аттайбыз да, аягында баягы кирген баратадан бүтүрүп берем. Киргенде огород. Где-то 1 сотик болуш керек, 1 сотик, 1,5 сотик огородда. 1-2-3 алма, перец, помидор, бадран. Ошол башка тепик жерлерде гүлдөр эгилген, душ-пуш. Туалетке мындай эски эшик жөнөнгөн. Мына малдын отходу бүт бардыгы. Булар деле көчөгө алып чыгам. Бир керек мага деген инсан болсо алып кетет. Мынакей. Теректер эгилген, анча-мынчасы чирип өспөй дагы алып туруп кургапчу. Могу теректердин түбүнөн сетка забор кеткен, ал кулап калган. Кошуна менен бүткөн чек. Могу листтерде кошуна менен бүткөн чек. Аркы кошуна орус, бул кошуна кыргыз. Но забор сарайдын артындагы кошуна кыргыз. Ошол. Мына ушул бардакты көрдүңөр да. Мынакей. Ушул бардакты көрдүңөр да. 1,5 көрүп айтыңар керек. Депчи. Мен жана 1-2 жагаштай калып жыйнап баштагам да. Ошол могул негизи атамдар быйыл арпа эккен экен бир жергечи. Ошол арпанын жемин алып алгандан кийин эмесин, саманын престеп жакка алып келип, сеновалга жүктөп чыгарып коюштур. Сеновалда булардын бардыгы расталып турган болчу. Эле жок, буларды ушул жерге жатып коюштур. Мен болсо могул жак негизи биздин эме болчу. Курятник, тоокторго жай. Мен мал жерге булар жыйнап баштадым. Азыр жыйнап растап коем. Тоже могу деле иштебеген темир аба тоже кетет мусорго, темирге. И мол жерде канча темир жатат көрдүңөр, Тоже темир могу кроваттын ножкалары, духовка, там термос, не термос, мусор, бардак, рама, сейф, не сейф, газ-баллон, сетка, бүт. Үстү синевал, сарай. То же самое эле сарайдын эле акыбалы өтө начар болуп калыптыр. Акырлардын бардыгы сынып, кыйшайып, мындай. Негизи экиге бөлүнгөн болчу могул жерден акырлар. Эки акыр турчу, эки жакка койлорду бөлүп, грамотно болчу да. Акыбалдар начар болуп калыптыр мынакей. 5-6 кой эчки-печки пока бар экен. Үстүнө батпай калган, чачылып кеткен самандар бул жерде. Бул уйдун акыры болчу, темир иштетилбей калган, ушул жерде турат. Огород, бадырандар. Ол жерге саманды суулап, жууп, анан кийин малдарга барат. Ол жерде летний душ, бул уже көптөн бери колдонулбай калган. Мынакей, эшиктин суулап калган өтө. Бул көчөдө эле баня болчу. Бул дагы азыр склад болуп калыптыр. Мындай эле уборка кылам. Мына банядан бияка жылганда эле, мынакей бул жерде площадка деп коет, машинада кирсе болот мына жерде. Анан дагы ошол бир, короче, нормальный площадка да. Водопровод, суу, бул жак баягы тандыр жак. Летний кухня экен. Теректердин бойлору. Навес, капчан. Анан баягы тиге саманды көрсөткөн ба? Ошол самандын бул арпа. Мынакей мешоктор менен забитый забор
болуп калган болчу. Забор, ортосу болсо арка төгүлгөн. Бул үйгө кире бериш главный ход, а биз көбүнчө ар жактан чыгып үйрөнүп калганбыз, ошол жак бул редко колдонулат. Ошол мынакей үй ушундай счетчик столбадан топ келген. Мынакей кире бериш. Анан жана аракадан кирип келген. Ушул жерден баштадым, ушул жерден бүттү. Көрдүңөр, дагы канчанча балким көрсөтпөй калган жерлер болсо, аларды сөзсүз процессте видеонун жүрүшүндө көрсөтүп турам. Мынакей. Силерге бул роликте айылдын жашоосун бир аз чагылдырып бергенге аракет кылайын. Андан кийин өзүңөр балким Москвада же болбосо Россиянын башка шаарларында жүргөндөр, же болбосо башка Европада жүргөндөр болсо, айылга барсаң жакшы же жаман деп жазып койгула. Кому как. Уйлар келип атат табындан. Акыркы уйлар өтүп кетип атышат. Биздин уй мынакей келип калды. Так, ой. Билинбейсилерге, мен дароо эле кийинип алдым. Баштай элем 19 август, 19 деп коем. 19 август бүгүн эми реально пахать эдебиз. Саат момчу болуп калды. Кеч баштап калды. Бүгүн кечке шаарда жумуштар менен жүрүп ушундай болуп калды. Тугандар, 27 август кечки саат 18:58 болуп кетти. 18 августтан баштаган нерсе ушул боюнча узап кетти. Айыл үйүңдө болсо жумуш кылгың келбейт экен, бир күнү жумуштар менен шаарга кетип каласың, бир күнү түнү менен балдар менен болуп каласың, бир күнү дагы башка жумуштарыңды жалп колдоносуң. Ошол сыяктуу нерселер болуп атып ушул чозулуп кетти. Ушул видеону ушул жерде чейин көргөн болсоң, ушул жумуштар кылынды. Азыр мынакей бүттүк, могул жерде бир сыйра көрсөтүп берейин силерге. Ошон менен бул роликти ушунчалык бөлүгүндө ушул жеринен токтотуп бир бөлүк кылып бүтүрүп коем. Анан кийин дагы бүткөн болсо толук бир видео кылып киргизип коюшум мүмкүн. Эгер талап болсо, дагы кимдер кандай өзгөрүү болду, эмне болду, жумуштарың бүттүңбү деген кызыккан адамдар көбөйсө, сөзсүз киргизип коем. Но пока ушул эле болду. Ушу менен жыйынтыктай токшойм, себеп дегенде өзүм дагы бул видео роликти көп узунга чойгум келбей жатат. Кеттик, силерге көрсөтөлү. Көрсөтүп баштайын. Ого септиктен баштап силерге анан бул жакка баштагам. Бул жакта кирпичтер бар болчу. Кирпичтерди алып барып салгам. Могу жердеги шак болгон, отун болгон, бүт бардыгын бутактарды алып барып тапшырып салдым. Мелочь мусорлар калды, буларды баарын жыйнап коюш керек. Колдор мынакей
Так, темірлер балар керектүүсү калды, керек эмесин темирге коштум. Шифрлар жылган жок, шифрлардын артында керектүү момундай ферма не ферма трубалар бар, аларга тийген жокмун. Ошол чөптөрүнү штыковой менен кырып салдым, азыр эле кырып көчөгө алып туруп салдым. Бир жуманын ичинде чөптөрү сыртта кургап калса, аларды күйгүзүп салам мынакей. Буга чейин кандай болгону билесиңер, э? Азыр мынакей мындай болуп калды. Более менее уялбай, тартынбай, бемер алып басып өтсөң болот да, кененчи. Мынакей ушундай болуп калды, туугандар. Все, булар пока керектүүлөр. Буларды эле алып коем мынакей. Ушул жерге чейин. Мынакей туугандар. Ушундай болду. Огородчукка келе турган болсок, бул көңдү вообще алып чыккан жокмун. Атам болсо аркы үйгө ташы дейт, мен ташыгым келбейт, мен көчөгө алып чыгып таштайм, бирөөгө керек болсо ошол алып кетет дейм. Ошол атам мен пока макулдаш элекпиз. Булар бүт үйдүн айланан чөйрөсүнөн бүт чогулткан отундар, буларды отун алып салам. Ал жерде кичине мусор күйгүздүм эле жана, кайра суу чачып өртөп өчүрүп салдым. Бул көңдөр бар, бул жер более менее болуп калды. Мынакей отунга кетчүлөр, тегилер более менее бир нерсеге жарагандар. Ошол эки терек көрдүңөр, кургап калган. Ошол эки теректи анан могу терек кургап калыптыр могусу. Анан тетиги ошол 4-5 теректи тамыры менен казып алып аударып алыш керек. Все. Көңдү болсо макулдашкандан кийин сыртка алып салам. Буга чейин анча-мунча адамдар комментарийден айтчу, туалетке барганымда да тарт эмне депчи. Бул роликтен кийин андай адамдар көбөйөт го деген ойдомун сөп деген. Туруп эле менен тартышты эле ушул нерсени ойго келип тартып бүтүрүп чыктып атам. Ошол туугандар, роликти ушул жерге чейин көргөн болсоңор баардыгыңарга чоң рахмат. Видео жаккан болсо бир лайк басып, анан сөзсүз түрдө комментарий жазып кеткиле. Бул мен үчүн жакшы сонун эме болот да, жүрөк жылыйт. Ошол. Ал эми силер менен кийинки дагы роликтерден көрүшкөнчө саламат кала дейбиз. Баса жаңылыкты айта кетейин. Ойлор пайда болуп атат. Бишкек шаарында Яндекс таксини уруп көрсөмбү депчи. Ошого кандай карайсыңар? Кызыккандар барбы? Яндекс таксини Бишкек шаарында фит арендага алып иштеп тартып көрсөтөмбү, көрсөтпөй эле коеюнбу? Ошондой эгер талаптар көп болгон болсо, дароо чыгып туруп эле ошол нерсени да көрсөтөм. Ошол туугандар, баардыгыңарга да жолу ассалам алейкум.